Assalamu alaikum. Salam. How are you? Бул жер 8 сотик жер. Мына өзүңөр көргөндөй бүт малина жеткиздик. Анан арада алмалар бар, шаптоолу бар. Ушундай дарактар бар. Быйыл ушу алмага дагы экөөнү бирдей эккенбиз, алмага дагы малина дагы быйыл 5-6 жыл болуп атат. Жакшы. Мына алмалар өзүңөр көрүп тургандай эң жакшы түшүм берип атат. Быйыл Кудай кааласа былтыр дагы түшүм алганбыз. Малинабыз дагы жакшы, эми түзүк жеткизип карай албай жатабыз. Эми Кудайга шүгүр, мына силердин жардамыңар менен, мына Америкадан келген агроном жардамы менен мына силер айткандай кылып дагы карайбыз, карашка аракет кылабыз. Кудай кааласа жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Силерге рахмат ушунчалык келип жардам бергениңерге. Бул жактагы дыйкандардын көпчүлүгү ушул элдин кылып атканы менен эле кылабы же билим алып алып анан кийин ушул өстүрөбү? Бизде билим алып эмес, бири-бирибизди көрүп эле эге беребиз биз. Мындай элди карап туруп эле мына мантип эгип атат экен, биз мынтип эгебиз деп эле ушинтип эле эгип келип атабыз. Анан мындай билим алып өзүбүзчө да эми мындай карап туруп эле аракет кылып атабыз. Сиз ошо кече биз теориялык бөлүк болду сабактан, бүгүн практикалык. Анан ушул 2 күндүк окуу тууралуу ой пикириңиз кандай? Окуш керек бекен, билим алыш керек бекен? Эми негизи окуп билим алган жакшы экен. Мындай билбей тургандан көрө окуп билим алып карап жетишкен жакшы экен. Менин оюмча ушундай дейм мен. Окусаң билесиң, көрөсүң дегендей. Менин оюм ушундай. Негизи малинаны жаңы тапканда дейт, природада тапканда бул токойдун арасында болгон дейт да. Ошол үчүн в принципе мындай эме бактын астында өсө бериши мүмкүн дейт. Бирок ошол эле учурда канча көбүрөөк күн болсо ошончорук жакшыраак болот дейт да. Мындай ачыгыраак болгон жакшыраак болот дейт. Of the plant. Ушундай учурда силерде мен түшүнүп атам дейт, жериңер аз болгон үчүн ушул бакты дагы отургузуп, малинаны дагы отургузуп атасыңар дейт. Бирок ушундай болгондо, мындай көлөкөнүн астында өскөндө бул өсүмдүктөргө бир проблемалар жаратат дейт да. And usually it's identified because it's a silver color. Ушул күн аз болгондугунан анан силер мындай арык менен сугаратпайсыңар биякчы, мындай баарын сугарганда эмеси мына биякта уже азыр 2 ооруну көрүп атабыз дейт. Бул гниль, бул серая гниль, серая гниль и That's botrytis. Мына бул көрүнөр буякта. Silver color, and you see the little. If we look at it with a little loop, we will see the microsclerosia, which is those little dots, black dots. Эме лупа менен карасаңар, биякта мондой бир кара точкалар көрүнөт дейт да, майда-майда. Ушул серый гнилдин көрсөткүчү дейт. Аналогиясы мындай дейт да, силерде трак эме кандай десем, грузовик бар, артында 20 тонна груз бар. Анан бир цилиндри иштебей калса, ошол уже жакшы тартып албай калышы мүмкүн дейт. Анан башында биринчи скоростьте жүрөсүңөр дейт. Андан кийин кичинен дагы бир цилиндр иштебей калса, дагы грузду түшүргөнгө туура келет дейт. Анткени тартып албай калат дейт, уже жүрө албай калат дейт да. Анан оорулар дагы ушундай дейт. Кандай бир оору кошулду, бул бир цилиндр өчүп калды. Дагы бир оору кошулду, дагы бир цилиндр өчүп калды. Ошентип атып, жалпы силердин түшүмдүүлүгүңөр азая берет дейт да. A plant that is trying to give you fruit and is so sick, it won't give you very good fruit. Мондай мына бул өсүмдүктү карасаңар дейт. Монсу мындай ствол көрүнөр, аябай кичинекей дейт да, ичке. Баяктачы, сабычы. Ичке болгондуктан онча биякта түйүлгөн менен боягынан ошо керектүү азыктарды алганга жетишпейт дейт да. Анткени ичке дейт болчу. Чоңураак болуш керек дейт. Ал чоң эме манжадай болчу. Анан буларда ошо проблемасы бар дейт. Майдаланып кете бериши мүмкүн дейт. Анан көбүнчө себеби эски малина, эски болгон, карып калган малина болгондон болушу мүмкүн дейт да. I see a lot of plants that are dying
and crumbling. So that's my question. It doesn't look like this is very productive. Бул мен эмени өсүмдүктөрдү көрүп атам дейт да, аябай көп ооруп аткандарды, өлүп аткандарды көрүп атам дейт. Анан менин көз карашымча бияктан силер жакшы деле мындай түшүм ала албай атасыңар дейт. Жакшы деле мындай аябай деле жакшы түшүм катары көрүнбөйт тур да. Ошондо силер, например, былтыр канча 120 килограмм, анан 110, анан 110, 90, акыры 60 сондай. ошондо канча жолу тересиңер бир жылда? 10-15, 12 жол тердик а. Күзгө Ушунусун кайра отургузасыңар дейт. Майдасы. No mother Майдасы. plant. Энелигин жок кыласыңар дейт. Могул көрүнөр мындай жашырактарын жашартыш үчүн ушу менен This is the material. You make a trench. мондай траншея казасыңар, анан монтуп туруп, отургузуп туруп көмүп коесуңар дейт. Жазында да, бирок эрте жазында, даже кышында, кыш эме баары мындай жалбырак эчтеке жок кезинде эле алып туруп казып салмакмын дейт. Казып туруп ол операцияны жасамакмын дейт. Тетиги энелигин кесип туруп, жаштарын кайра монтуп отуруп чыкмакмын дейт да. Ошондо силердики бир сыйра бир жаңыланып калат дейт да. Every time that if you plant it in autumn, the roots doesn't have a lot of energy for next spring. Эгерде силер көзүндө ошондой кылсаңар дейт, тамырлары слабый болот дейт. Могул ар кандай силер бул кышты өткөндөн кийин бул уже мындай тети спячкага кирди да. Анын эч проблемасы жок да, алып туруп тети соктору бар токтоп турган кезинде силер алып туруп, о тамырларын алып туруп, кесип туруп, энелигин көрдүңөр да кантип тазалап чыкты. Тазалап туруп, анан только жаштарын кайра киргизесиңер дейт. Ошондо өсүмдүңөр эме жаңырып чыгат дейт да. Жана силер күгүз ийгенден да азотту көбүрөөк берийди. This is mineral diseases. Мындай да, бир элемент көбүрөөк берилип калса, азот, например, көбүрөөк берилип калды буякта, калган кээ бир элементтер блокко түшүп калат. Да, магнезий эмелер, башка магний эмелердин баары азайып калат да. Ал кабыл албай калат. Ошол силердики буякта ошондой көрсөткүч болуп атат буяктачы. Силер анткени жана пометтон көбүрөөк берип салганса. Менде вот жеке айтпаймынбы, бир 6 сотка теплицамда бир башка 6 сотка теплицамда мондой болгон көчөт болчу, жаш. Аяка птичий пометту бергем, сонун болуп мындай жалбырактар чоң болуп өстү. Экинчи теплицада кичине мондой бийигирээк болуп калган, уже улуураак эмеге тоже птичий помет бергем, анысы баары өлүп калды. Күйүп кетти. Бул деген только мындай мен түшүнгөн боюнча азотту ошол жаш кезинде берсеңер эффект берет. Thick material. This material out. Оорулардын баарын тазалап чыгышыңар керек дейт. Сыртка чыгарып, өрттөп же компостко салып салышыңар керек. Олар калтырабыз ошондо. Өтө көп ката кетирген экенбиз биз. Мына Америкадан келген өтө рахмат, ушунчалык келип бизге өргөтүп атат. Биз өтө ката кетип, түшүмдү дагы ала албай, өзүбүз кыйнап эле жүргөн экенбиз. Өзүбүз эле эмес, даже малинаны да кыйнаган экенбиз. Менин түшүнүгүм ушундай болду. Канча жылдан бери малина өстүрөсүздөр? Өзү негизи биз малинаны 10 жылдан бери өстүрөбүз. Бул малинага 6 жыл болуп, мынтип ооруп, неме болуп калды да азыр. Былтырлар өтө жакшы болгон. Дагы шүгүр, буягы ham жакшы эле. Биз билбеген көп нерселер бар экен. Көп нерсени биз түшүнбөй эле эгип атат деп эле эгип жүргөн экенбиз. Даже байлап, канча аракет кылып, байлап, кыйналып, бул вообще башкача жолдордо кылып эксе болот экен. Biz onun için düşündü azalttık. Şunca hareket kılatkemiz biz bilip bilbeyle ekкен ekенбиз да мындан келди. Мен өтө ыраазычылык айтамын. Şu Америкадан келген коноктор бизге мына көрсөтүп берди. Кудай кааласа эмки жылы ушулардын айткандай кылып биз дагы жакшы ийгиликтерге жетишебиз дейм. Быйыл жетишпей калдыңыздар деп айтты. Эмки жылы жаңыдан баштасаңыздар. Жаңыдан баштасак, мына Америкадан келген агрономдордун айткандай кылып жасасак, Кудай кааласа насип кылса жакшы болот. Азыркы учурда малина жаңыдан бышып баштаптыр. Негизи бул региондо баасы канчадан башталат? 1 килограмм малинанын баасы. Эгер сатат. Бизде азыр Орузбек айылда турабыз. Учкун айылда, Орузбек районунда, Учкунда. Эми пишип баштап атат, бирок пүлгөндө пишти 120 сомдон болуп атат экен. Бир тергенде канча терчелеңиз ушул жерден? Былтыр башта биринчи тергенде 120, 110, сонун 90, 70 болуп сонуп кеткен.
Мына стойка какканда да катачылык биринчи баш эле. Чөптү кантип жулганда, кантип мына обрезка кылганда ката экен. Бизде баары эле ката экен. Көп коюк эгиппиз дагы. Өтө катачыбыз көп экен. Кайсы бирине айтыштым билбей калам, өтө катабыз көп экен. Мен бир күн бардым окууга, өтө ыраазы болдум. Эми Кудай кааласа барып окуп, анан эгин кылыңыздар, бардыңыздар. Мына Кыргызстан эли бардыңыздар, окуп кылыңыздар. Билип билбей эле жер чаап, өзүбүздү кара күчүбүздү кетирип, кыйналып эле жүргөн экенбиз биз. Көрсө муну вообще башка типте, башка немеде өстүрсө, биз жакшы түшүмдөрдү алып, өзүбүздү ham малинаны да кыйнабай, жакшы жашасак керек, жакшы. Үгүнсөк жакшы экен, окуңуздар келип.